Кыргызстанда шайлоодон кийин эле олуттуу бир катар кадрдык өзгөрүүлөр орун алды. Президент Садыр Жапаровдун 1 декабрдагы жарлыктарына ылайык ондогон мамлекеттик жетекчилер ээлеген кызматынан бошотулду жана жаңы кызматка көтөрүлгөндөр да бар. Чүй дегенде эле мамлекеттик катчы Марат Эманкулов менен президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев кызмат ордуларын алмашты. Аны улай саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев кызматтан алынып, анын милдетин аткарууну УКМКнын Жалал Абад областындагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовго жүктөлдү. Ал эми Рустам Мамасадыков УКМК төрагасынын 1орун басары кызматынан бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчылыгына барды. Ошондой эле президенттин Чүй областындагы, Ош областындагы өкүлдөрүнүн ордуна жаңы башчылар дайындалды. Өтүп бара жаткан бул жумада дагы кайсыл тармактын башчылары алмашып, ордуна кимдер дайындалды? Мамлекет башчынын чечимдерине серепчилердин пикири кандай? Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Эми УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгын Салмор Жумабеков жетектейт. Жаңы жетекчини 4 декабрда УКМКнын төрагасынын орун басары жана кибер коопсуздукту координациялык борбордун директору Даниил Рысалиев эмгек жааматына жана облустун шаардын активине тааныштырды. Биз областтын шаардын активи менен ушул жаңы жетекчини тааныштырып коелу деп келдик сиздердин алдыңарга. Ошол жаңы жетекчибизге албан ийгиликтерди каалайлы. Ушул жерде Салмон Сарыбекович, сизди Камчыбек Кыдыршаевич кечээкү чогулушта дагы баса белгилеп айтып кетти. Салмон Сарыбекович өзүнүн тажрыйбасы өтө мол, биздин комитеттин алдыңкы жетекчилеринин бири. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич кечээ өзүнүн дагы сөзүндө айтып баса белгилеп кетти. Салмон Сарыбекович ошол өзүнүн личный деловой качестволордун негизинде ушул жерге жетекчи дайындап атат. Салмон Сарыбекович, сизге жаңы кызмат ордуңузда албан ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буюрса ушул жер сиз үчүн дагы трамплин болсун. Ушул жерден агарып өгөрүңүз, кудай буюрса мындан да жогорку баскычтарга өтүшүңүзгө биз да тилектешпиз. Малым болгондой, Даниил Рысалиев УКМКнын Оштогу башкармалыгынын башчылык кызматында 2 жыл олтурду. Президенттин 1 декабрдагы жарлыгына ылайык ал УКМКнын төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбордун директору кызматына көтөрүлдү. Даниил Ормонбекович, сизди жаңы кызматка дайындалышыңыз менен чын жүрөктөн өзүм атынан, облустун аппараттын өкүлчүлүгүнүн атынан сизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиз жетектеген башкармалык ушул облус аймагындагы экономикалык коопсуздук, жалпы коопсуздугуна жигердүү иш алып барыңыздар. Ошол негизинде дагы мына азыр биз отчетту уктук. Бир топ мына коррупциялык элементтерди жойдуңар, анын алдын алуу, бөгөт коюу, ошол бүт иш-чараларды алып барып мына облусубуздун, жалпы облусубуздун республикасынын өнүгүүсүнө сиздер чоң салым коштуңуздар. Жаңы жумуш ордуңузда ыйык вазифаларда сиз кетип атасыз. Сизде дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Мунун алдында эле мамлекет башчы саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевди кызматтан алып, анын милдетин аткарууну Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовго тапшырды. Бул арада коомчулук саламаттык сактоо министрлигине келген жаңы жетекчинин башка тармактан дайындалышын сынга алып, социалдык тармактарда талкууга алынды. Ал ортодо президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Фейсбуктагы баракчасына Досмамбетов мурда УКМКнын коррупцияга каршы кызматында жетекчилердин бири болгонун, саламаттык сактоо тармагы терең реформага, олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж экенин жазып чыкты. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагында терең реформага, олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж. Ушул себептен улам буга чейин өзүн реформатор жана мыкты менеджер катары көрсөтө алган Каныбек Досмамбетов министр болуп тандалды. Айрым сынчылар арасында өзү врач болбосо, кантип саламаттык сактоо министри болот деген пикирлер айтылышы мүмкүн. Бирок анын орун басарлары тармакты мыкты түшүнгөн. Медицина системасында көп жылдан бери иштеген адистер болот.
Ал эми Досмамбетов жетекчи катары саламаттык сактоо тармагында узак убакыттан бери түзүлүп калган коррупциялык схемаларды жоюп, тартип орнотууга негизги басым жасайт. Мындан сырткары Рустам Мамасадыков УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары кызматынан бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына барды. Ал эми бул кызматка Курбанбек Авазов отурду. Эми өзүңөр жакшы билесиңер, биздин коопсуздук кызматына аябай тыкан тандап, анан ошол жумушка алат. Анан кийин мына өзүңөркө акыркы мына болгон кадрдык өзгөрүүлөр, мен ойлойм, биринчи кезекте өзүңөр билесиңер, акыркы убактарда ушу коррупциялык бир топ иш-чараларды өткөргөнгө карабай, бир топ ушул кадрдык, то есть коррупциялык схемалар дагы түгөнбөй жатканын билип атасыңар. Ошол себептен мен ойлойм, биздин мамлекеттин жетекчилиги ошол кадрдык өзгөрүүлөрдө биринчи кезекте ушул коррупциялык схема менен күрөшүү багытындагы бир топ чечимдер деп ойлойм. Анан мына кээ бирлер мен да соцсеттерден окуп калып атам. Жанагы саламаттык сактоо министрлигине биздин Жалал Абад облусунун жетекчиси Каныбек Досмамбетовду апарганы бир топ суроолор жаратып атат дейт. Эми өзүңөр билесиңер, бул министрлик кызмат, бул биринчи кезекте саясий кызмат. Ошол саясий кызмат болгон үчүн биринчи кезекте ошол мамлекеттин саясатын туура жүргүзүп, жакшы туура кадрларды тандап, ошонун ичинде өзүңөр билесиңер, мына саламаттык сактоо багытында азырга чейин деле ушул жана коррупциялык бир топ начар иш-чаралар дагы эле болсо орун алып жатат. Ошол себептен мен ойлойм, бу биздин ушу мамлекеттин жетекчилигинин чечими ошол багытта, ошол саламаттык сактоо багытын коррупциялык бир схемалардан бир арылтып, бир жакшы бир реформалар жүргүзөт деген ошо ой менен апарса керек. Өлкө башчы кол койгон жарлыктарга ылайык мындан сырткары Канаат Жумагазиев президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, ордуна Азамат Осмонов дайындалды. Осмонов аркалап келген президенттик администрациясынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси кызматына Азамат Абсатаров отурду. Ал мурда мамлекет башчынын кеңешчиси болгон. Муну менен катар президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жаантаев дагы кызматынан бошотулду. Эми ал мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп калды. Аталган агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев ноябрда Кыргызстандын Казакстандагы элчиси болуп кеткени маалым. Мына шайлоонун бүтөөрү менен эле дароо аткаруу бийлигинде бир топ өзгөрүүлөр, жаңы дайындоолор болду. Азыр дагы жаңы дайындоолор күтүлүп атат. Мен ойлойм, бул өлкө башчынын мурдагы мезгилдердеги дайындоолордон айырмачылыгы ротациялык саясат биринчи кезекте эске алынып атат, экинчи чарбакер адамдар. Анан ошол системада иштебеген башка системадан алып келип коюп атат. Себеби аны кандай түшүндүрүп атат? Эгерде ошол эле структураны өзүнөн алып туруп кимдир бирөөнү жетекчи кылып дайындаса, ал ошол жердеги коррупциялык, жанагы жердешчилик, уруучулук, тууганчылык байланыштарга ал уже мындай айтканда ууланып калган. Ал кайра эле ошол нерсени улантат. Ошон үчүн ал структурада иштебеген башка структурадан алып келип койсо, ал жердеги эч кимди тааныбайт. Биринчиден ротация болуп келип атат, башка региондон келип атат. Бул эки. Анан ал жанагы мыйзамдан, жоопкерчиликтен корккондон дагы иштейт деген жакшы үмүт тилек менен дайындоолор башталды да. Значит, эми эл болгондон кийин ар кандай пикирлер болот. Бирөөлөр туура болуп атат дейт, бирөөлөр туура эмес болуп атат дейт. Канткени менен мамлекеттин социалдык, экономикалык, саясий өнүгүүсү, анын стабилдүүлүгү, туруктуулугу бул өлкө башчысына белгилүү. Өлкө башчысы баарынан дагы эң биринчи кызыктар ошол да. Ошон үчүн ал кайсыл структурага кимди дайындабасын, ага ишеним көрсөтүү менен ушунун колунан келет болуш керек, ушуга ишеним көрсөтөйүн деген принциптер менен дайындап атат да. Эгерде ал өлкө башчынын үмүтүн актабаса, ал мурдагы жетекчилердин кетирген каталарын кайталай турган болсо, аны улуттук коопсуздук кызматы кайра айтып атат, эмне күтүп турганын,
баягы аяосуз жазалар күтүп тургандыгы, үй мүлкү конфискациялана тургандыгы, ошол эле коррупцияга байланыштуу кабыл алынган жаңы мыйзамдарда анын өзү эле жоопкерчилик тартпастан анын бир туугандары, үй бүлөсү өмүр бою мамлекеттик кызматка барбай турган беренелердин киргендиги менен түшүндүрүп атат да. Биз ойлойбуз, бул жаңы дайындоолор бул жакшы элдин бир үмүт артып турат. Аларга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар дагы кыска убакытта, мисалы 2-3 айда алар дароо результатын берет. Эгер бере албаса, ал башка кадр менен алмашат да. Мисалы Ош областынын боюнча президенттин ыйгарым уктуу өкүлү, мисалы мамлекеттик кадр саясатына жетекчи болуп барды да. Ош областынын, Ош шаарынын мисалы статусу бул баарыбызга белгилүү. Кыргызстанда 2-чи борбор катары, калктын саны боюнча, территориясы боюнча чоң, значит бул чоң областты жетектеген адам. Буга чейинки басып өткөн мамлекеттик кызматтагы тажрыйбаларын эске алып туруп, анан ошо кадр саясатын жетекчи кылып апарып атат да. Бул дагы менимче туура кадам болду. Себеби ал киши буга чейин Ош областын жетектегенде дагы бир топ мамлекеттик эл аралык маанидеги иш-чараларды аткарган тажрыйбасын, анын сабаттуулугун, анын баягы жоопкерчиликтүү мамилесин эске алган болуш керек да президент. Мамлекет башчынын чечимдерине ылайык мамлекеттик катчы Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси кызматына кетти. Ал эми бул кызматка буга чейин президенттин кеңешчиси болуп жүргөн Арслан Койчиев мамлекеттик катчы болуп дайындалды. Бул аралыкта Ош облусунун жетекчиси болуп Аманкан Кенжебаев келди. Жаңы жетекчини 3 декабрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Данияр Амангелдиев эмгек жамаатка тааныштырды. Кенжебаев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу болуп дайындалышы күтүүсүз болгонун, ал жүктөлгөн милдетти берилгендик менен аткарууга болгон күчүн жумшарын, буга тажрыйбасы жетиштүү экенин кошумчалады. Мен эми буга чейин Сокул районунда 2 жолу аким болуп иштедим. Андан кийин Карагулчага келип аким болуп иштеп кеттим. Андан тышкары жогорку кеңеште бир сазы депутат болдум. 7-чи чакырылыштын ал жерде агрардык саясат, аймактарды өнүктүрүү комитетинин төрагасымын. Ошондуктан мен ойлойм, эми жергиликтүү элдин маселелери мен үчүн биринчи эмес. Менен бул менен иштеп келгем, иштей берем деген ойдомун. Бейле кетсек, Аманкан Кенжебаев 58 жашта, Чүй облусунун Дөң Алыш айылынан, номер 7-чи чакырылыштын депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү комитетин жетектеген. Бул жолку парламенттик шайлоодо 19-округтан талапкерлигин коюп өтпөй калган. Асел Сыдыкова жумалык аналитикалык программасы үчүн.